Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы студияда Бурмагүл Чабдарова. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз көрсөтүүбүздө ушул 3-чү элдик курултайда көтөрүлгөн көйгөйлөр Талас областында кандай чечилип жатат? Мына ушул багытта сөз кылмакчыбыз. Бүгүн биздин студияга келген меймандарды тааныштырып кетейин. 3-чү элдик курултайга Манас районунан барган делегат Жөнөтбаев Камчыбек Торович, ошондой эле Өмүрзаков Жаныбек Абдыжапарович агайлар биздин студияда. Биздин студияга кош келипсиздер. Белгилүү болгондой, өткөн жылдын соңунда эле ушу президентибиздин катышуусунда 3-чү элдик курултай өткөрүлдү. Мына биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул элдик курултайда Манас районунан көтөрүлгөн маселелер, көйгөйлөр, бүгүнкү күндө кандай иштер башталып жатат, сиздер кандай иштер менен алек болуп жатасыздар? Мына ушул багытта маалымат алуу үчүн сиздерди студияга чакырдык. Алгач ушул курултайдын, элдик курултайдын мааниси тууралуу мындай сөз баштап алсак, Камчыбек агай, алгач сөздү сиз баштап берсеңиз. Бүгүнкү күндө ушул өлкөбүздүн өнүгүүсүндө карапайым эл менен президенттин ортосундагы байланышты чыңдоодогу курултайдын ролу кандай болуп калды? Рахмат сизге. Саламатсыздарбы? Ошо Талас облусунун тургундары. Эми сөздү башынан баштайлык. Бул курултай деген, бул кандай курултай деген эмне? Бул курултай дегенди канча жылдан бери Союз убагында, Советтер Союзу убагында биз муну унутуп калганбыз. 70 жылдан ашык курултай маселесин. Биз жалаң ошо съезд, конференция, ушундай дегенге көнүп калганбыз да. Негизи курултай бул биздин ата бабабыздардан мураска калган нарк насил, үрп адат, каада салттарды сактап калуу. Ошондой эле бир ошол өлкөдө же болбосо бир улутта бир эң бир чоң маанилүү маселелер болуп, мондай хан көтөрүү, ошо уруу бийлерин шайлоо, дагы башка бир ушул маселелер болгондо, мисалы үчүн ушу биз Барысбек Каган деле айталык, ошо 7-кылымда ушу чачылган кыргыз элин ушу чогултуп, анан кийин жалпы жыйын болуп, ошо Барысбек Каганды шайлаганда, анан бул кандай ошол убакта канчалык ошол бул Орто Азиянын чыгышы Сибирге чейин, жогору жагы тиги Омскиге чейин негизи территориясы көп ошо каганат болуп кыргыз эли таанылганда, мына ошондо ошо Барысбекти ошо каган кылып шайлаган, ошо жалпы чоң жыйын болгон, ошондо шайлаганда, анан кийин эле Манас атабыз деле айталык. Манас атабыз деле ошол убакта калмактар кандай, калмактардын эзүүсүндө болуп, канча согуш болуп атканда, ошо кыргыздарды бириктирип, туш-тушка чачылган кыргыздарды бириктирип, анан кийин ошо Манас атабызды хан шайлаган. Эми кийинки эле 18-кылымдагы, 18-кылымдын башындагы бу Ормон хан деген биздин мамлекетти түптөгөн, кыргыз мамлекетин түптөгөн хандардын бири ушул болгон. Ошо 1842 жылы ушу бул Ысык көлдүн этеги, балыкчынын эте жагында, Кочкордун түштүк жагында, азыркы Орто Токой суу тактагычында, ошо кенен жерде бүткүл Арка кыргызынын курултайы болуп өткөн да. Буга ушул курултайга барышка абдан мажбур болгон. Себеби калмактарды жаңы эле кууп, кыргыздар калмактарды кууп чыгаргандан кийин кичине эл мындай бир жакшы турмушка келип, баягында уруш жок болуп, кичине малдары көбөйүп, элдин жашообу жакшыраак алганда, уруу болуп, биздин кыргызда уруу болуп туруп, чабышып, бири-биринин малын уурдашып, жайыттарына барып конушуп, ошентип атса, экинчи жагынан бул Кокон хандыгынын эзүүсүнүн астында калды. Анда ошол салык менен элди жүдөткөндө, анан эл ойлоп, ошол жерден мына кыргыз уруктар, мына Арка кыргыздары, мына Саруу, Солто, Саяк, Сарбагыш бугу элдеринин мыктылары, баатырлары, ойчулдары, акылман чечендери бүт ушу чогулуп курултайда кимди хан көтөрөбүз, ким болот кана деп туруп, ошол жерде чоң маселе болгондо,
Анан аерден ушу нары ойлошуп, бери ойлошуп отуруп, мына бизде Таласта, Сааруда Ажыбек Датка деген болгон. Бул абдан белгилүү ошол убакта, ошол мезгилде, ошо 1830-40 жылдары бул ошол жердеги уруу башчылардын эң улуусу ушу киши болгон экен. Өзү да акылман, ушундай ак ниет, мына эл тааныган мыкты киши экен. Курултайды ушу киши ачкан экен. Курултайды ачып туруп, мына ушундай эмеге туура келдик. Биздин заман ушундай болуп атат. Башыбыз бирикпесе болбойт. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мындай душманга каршы туралык. Мына ушуга Ормон жарайт. Ормон Ниязбек уулу жарайт деп туруп, биринчи ошол сунуштаманы тиги Ажыбек Датка берген экен. Ошол жерден эл колдоп, Ормонду анан кийин хан шайлап, мына ошол Ормон хандын мамлекеттүүлүгү 13 жыл жашады. Ошол 42-жылдан 55-жылга чейин Ормон хандын доору сүрдү. 2022-жылы ушул 2022-жылы биздин ушул азыркы эгемендик алгандан кийинки мыйзамдуу парламент, мыйзамдуу тиги курултай болуп эсептелди. Себеби 2022-жылы биринчи курултай чакырылып, ошо курултайдын жыйынтыгы менен 2023-жылы элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга кирди да. Анан ошого кирип, ошол эле жылдын 23-жылдын декабрында, 15-декабрда ошо курултайдын чечими, курултайдын резолюциясы менен регламент кабыл алынды. Курултайдын регламенти кандай кылып өткөрүш керек, курултайды кандай болуш керек, мунун башкаруу органдары кандай болуш керек. Ошонун бардыгын тегерден ошо мыйзамдаштырып, анан мына 3-курултайда уже биз ошо катышып келдик. Бул жерде ошол курултайдын башкаруу органы болуп улуттук кеңеш 17 кишиден шайланган, 17 тиги делегаттан шайланган улуттук кеңеш болду. Жалпы республика боюнча 700 делегат катышты. Ар бир региондон ушу элдин эң төмөнкү каткары болгон айылдардан делегаттар шайланып келип, конечно, санына карата делегат шайланды. Бизден Талас облусунан 32 делегат, бул Манас районунан 4 делегат шайланып бардык. Жогоруда сиз өзүңүз абдан кенен баягы айтып бердиңиз. Бул курултайдын бабалар баскан жолдогу баягы улуу жыйындын, курултайдын бир урунттуу учурларына токтолдуңуз да. Анан бүгүнкү күндө ушул курултайда көтөрүлгөн маселелер, ошо сиздер Манас районунан барып катыштыңыздар, ошо эмне менен алек болуп жатасыздар? Ошол мына 2 айга жакын убакыт өтүп калды. Бир көтөрүлгөн маселелер боюнча аракеттериңиздер башталдыбы? Тиешелүү министрлик, ведомстволор менен баягы убагында сиздер кайрылган сунуштардын мындай алгачкы үзүрү байкалып жатабы? Жаныбек Абдыжапарович, сиз жооп берсеңиз. Сурооңузга бир натыйжалуу жоопторду бере алабыз. Себеп дегенде биз барып жеринен курултайга катыштык. Абдан элдин талабы, элдин мүддөсү айтылды. Көп нерселердин бардыгын мындай айтканда тиешелүү укук органдарына, тиешелүү жетекчилерге президентибиз өзү баш болуп отуруп, бардыгына керектүү жерин баарын жооп берди. Анан бүгүнкү күндө биз берген тиешелүү каттарыбызды, өзүбүздүн айыл өкмөтүндөгү көйгөйлүү маселелерди биз ушу курултайдын арты менен, курултайдын баягы уюшкандыгы менен абдан биз жеткире алдык да. Биз курултайга барарда ошо эл менен жолугуп, элдин арасында жүрөбүз, ушулардын баарын сураштырып, кайсы маселелер бүгүнкү күндө орчундуу. Айыл өкмөтүндө эмне биринчи маселелерди караш керек. Ар кандай жетекчилердин көбү мисалы баягы жакшы билбеши мүмкүн, же мындай бир укпаганышы мүмкүн дегендей да. Анан эми курултайдын негизи максаты ушул жакшы эл ортосунда көпүрө болуп, жакшынакай бир талаптарга жооп бере турган бүгүнкү күндө заманбап элге ыңгайлуу шарт түзүп берди да. Анан эми бүгүнкү күндө биз жөнөткөн каттарыбыздан көбүн бүгүнкү күндө биз алып атабыз. Делегаттар өзгө почта аркылуу, айыл өкмөтүнүн катчылыгы аркылуу бизге жеткизип,
Биз бүгүнкү күндө мына айта кетсек, суу башкармалыгы боюнча биз каттарды жолдогонбуз. Ал боюнча машыгы 1000 гектар жер алды суу чыгат биздин Кыргызстан айыл өкмөтүнөн. Ошонун тегерегинде биз маселе көтөрдүк. Бүгүнкү күндө абдан 13 февралда дагы мына Талас суу башкармалыгынын жетекчиси Нуржан Рыспакович, Манас районунун суу чарбанын жетекчиси Талайбек уулу азамат баары чогулуп, районубузда делегаттар чогултуп, дагы бир сыра бул маселе боюнча сүйлөшүп, жеринен көрүп, дагы жакшы бир маалыматтарды айтып, ана бүгүнкү күндө ошол биздин 1000 гектар жер алдына суу чыккан боюнча жакшы бир иш чара түзүлүп, бүгүнкү күндө суу чарба министрлигине кат келди. Ошол биздин Кыдыралы мынакей чоң каналыбыз бар, 18 километр, 18,5 километр. Ошонун 1 километрине бир жанагы жаңы чыккан железный полотно деген бар. Бетонный полотно. Ошону төшөйбүз деп, баягы мындай айтканда, баягы практичный көрөт да, бул жаңы чыккан абдан баягы үнөмдүү, анан тез ишти жүргүзө турган, күндүн суугуна дагы анча-мынча суукка карабай турган жумушту жүргүзө берет экен. Аты бизде эми бул суу, мисалы жаз келип калды, сууду сугара турган убакыт келип калат да эртерээк. Ошон үчүн биз баягы жетишпей калабыз. Бетон менен мурдагыдай кылып, цемент менен шыбап эметкенге бизге убакыт керек экен. Ошону эми бул иш чарабызды түзүп, жакшы иш чара болуп атат, Кудай кааласа. Жазылып аткан иштер боюнча бир эле бул суу чарбасы эмес. Ошого жараша биздин жанагы нову пограничник биздин чек ара аймагы боюнча ушул маселеде козголгон. Бул маселе боюнча азыр ошол быйыл жанагы альтернативный жолу биздин нову кичи капка бажы эмесинин жагында КПБ ошол жактан асфальттар бүтүрүлсө быйыл жол биздин Талас жолу. Ошол бүтсө эле бияк ачылат деген жакшы эмелер бар, ойлор, иш чаралар бар. Газификация боюнча көтөргөнбүз маселени. Эми анын бардыгын өзүнүн баягы график менен келатат. Эми баягы туура түшүнүш керек да, бу жерде биздин айылга Кыргызстан айыл өкмөтүнө газды киргизсе, бул түтүкчөлөр дайын турат негизи. Билбейм, аны эми мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Анан бирок киргизе турган болсо биздин Талас айылында, Кыргызстан айыл өкмөтүндө ошо Талас айылына башка немелери, темир тезектери, илгери сайыз унаалары кирип калган түтүкчөлөр бар. Жогоруда белгилеп атасыз, баягы курултай, бул элдик курултайда баягы жергиликтүү аткаруу бийлиги ишке ашыра турган мындай бир айылдын деңгээлинде же бир айыл өкмөттүн деңгээлиндеги маселелерди көтөрбөй, мындай мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлдеги мындай бир көйгөйлүү актуалдуу маселелерди чечип алуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк деген жагдайды да эске алышыбыз керек го. Камчыбек агай, мына ушул жагдайдан алганда ошо президент өзү дагы белгиледи, баягы аймактардан барган делегаттарыбыз көбүнчөсүн ушу жергиликтүү деңгээлдеги маселелерди чечип алууга, ошол жерден ошол көйгөйдү президентке айтууга мындай аракет кылышты да. Дээринде ушул акыркы жылдары байкасак, ушу аймактарда мындай бир социалдык көйгөйлөр, социалдык объектилердин курулушу активдүү жүрдү. Ошол эле сугат тармагындагы ирригациялык системаны жакшыртуу боюнча мамлекет абдан жакшы көңүл буруп, мындай жеринде чечкиндүү иштер жасалды да. Манас районунан барганда ошо мамлекеттик деңгээлде көтөрүлгөн маселелер кандай болду? Кетип баратканда деле биз ошол кандай суроо талаптар менен бара жатырбыз. Биз электен өзүбүз өткөрүп туруп анан кийин барганбыз. Эми мамлекет аралык ошол жогорку президенттин кийлигишүүсү менен, жогорку кеңештин аткаруу деги эле жогорку министрлер кабинетинин ошолордун кийлигиши менен бүтө турган нерселерди көтөрдүк да биз. Анан ошону айта кетсем, мына биринчи ушу Манас району деги эле Талас облусу деле деп кошсок болот. Бул ушу приграничный зона деп эсептейбиз да. Анан кийин мына ушул жерде Ош областынын, Жалал Абад областынын, Баткен областынын, биздин өзүбүздүн ошол жүк ташуучу автомашиналар жалаң ушу чоң капка посту менен өтөт да. Бул жерден Казакстанга, Россияга, Закавказья,
тиги Турцияга чейин ушул товар ташып өтөт. Ошол жерде тыгындын көп пайда болушу, элдин жөнөкөй элге жанагындай бир мына биздин ушу Манасырбайдын эли бүт эле ошо Таразга барып, Тараздан тиги Бишкекке ошол жак менен каттайт да. Анан ал убакта ал жерде мына ушул эле быйыл жылдын башында эле ошол жерде бир бир курулуштар, камоктор, тамак иче турган жайлар, акча алматуучу жайлар, акча алмаштыруучу тим эле ушундай катарынан батпай кеткен да. Машиналардан тышкары ошо жүргүнчүлөр ошол жерден өтө алчу эмес да. Мына быйыл ушул жумушка киришип, ошо жергиликтүү биздин ошол жергиликтүү бийлик, акимибиз киришип, бияктан Талас облусунун ыйгарыктуу өкүлдөрүнүн биринчи замы Такай ошол жерде туруп, ошол жердеги жанагы бүт тазалап жана жерде азыр ал жерде эч нерсе башаламандык жок да, тегиз болуп туруп абдан эмеге келди. Эми кийинки жумушу ошол жерге акча бөлүнүп атат деди. Бөлүнсө ал жерде асфальттап, таможнядын өзүнүн баягы эме ылайык өзүнүн ошондой шарттарына ылайык туруп жана объектилер курулат деди да. Анан ушул маселе болду. Анан кийин эле бизде бул жол маселеси кыйын. Өтө ошо жол маселесине мен токтолдум, себеби Камчыбек Кыдыршаевич өткөндө келип кетип, бул көптөн бери токтоп калган бул Суусамыр Тарас жолун 2 жылдын ичинде бүтүрөбүз деген тапшырма берилди. Талас эли буга абдан сүйүнүп турат. Себеби канча жылдан бери ушул болбой калган жер. Анан эгер бул жак ошол жол бүтүп кала турган болсо, ошол убакта биякта да тыгын пайда болот жүрүш убагында. Анан кийин бул Покровка деп коебуз, бирок азыр Семетей айыл деп айтылды. Семетей айыл өкмөтү, Семетей айылы деп. Семетей Нылды Талас жолу. Мына ушул жер абдан көп көтөрүлүп, наркы экинчи курултайда көтөрүлгөн маселе болчу. Бирок бул деле жылыштар болду. Жылыштар болуп, азыр Нылдыга чейин бир 2 километрдей калды, калганын куруп асфальттанды да. Анан кийин мына быйыл өткөндө угуп калдык. Ушу Талас облусунун жол башкармалыгы, жолду тейлеген кызматкерлердин жетекчиси айтты, быйыл ошол улап планыбызда бар Сарбулакка чейин жеткизебиз деди да. Анан Сарбулакка чейин жетише турган болсо, Сарбулактан биздин Аралга чейин бир аз эле километр аерде, бир ошондой бир 23-24 километрдей болот. Эгер мына жакта тыгын пайда болуп кала турган болсо, альтернативдүү жол ошол жак болот эле. Ошол жерди асфальттап койсо, бизге абдан бул жөнүндө кайрылдык биз транспорт министрлигине. Андан кийинки нерсе бул жалпы республика боюнча экен, бул жаштарга турак жай куруп берүү. Мына биздин Семетей менен тиги Кайың Думурк айыл өкмөтү, баягы административдик территориалдык реформа болгондон кийин 2 айыл өкмөтү бирикти да, биригип туруп азыр абдан чоң айылдар 7-8 эмеден турат айылдардан. Мына ошол жерде турак жай очередке турган кишилер, жаштар мына 2,5 миңге чейин барып калды бизде. Көп жылдан бери очеред. Мына ушуларга турак жай курганга жок. Анын үчүн биз только жогорку кеңештен трансформация кылып бизге жер алып бериш керек. Бир жерден бир категория өткөрүп бериш керек да. Мына ушул сунушту биз киргиздик. Пока азыр жооп алып элек. Анан кийинки нерсе бул ошол эле Кайыңды айылдан Арал. Сугат жерге абдан муктаж. Биз ушул суу сактагыч кирип, суу сактагычтын астында болгонубуз менен бизге суу жетмей өтө кыйын да. Ошол жерде мындай биз ошо кайрылып отуруп, биринчи, экинчи жылда кайрылганбыз, бирок быйыл болот деп жатат, планга киргиздик деп атат, М2 каналы. Ошо Баласаруу каналы келип биз жака келчи, анан кийин жетпей калат да бер жака. Анан ошо М2 каналын ошо кайра куруп деген бул маселени көтөрүп чыкканбыз. Мунун проекттери даярдалып атат. Мына ушул маселени коскодук, мүмкүн бул да ишке ашып калат деген ниеттебиз. Анан кийин БДР маселеси бизде бар, сел сактагыч. Ошол биздин жер 7 сотуктан, Арал Чештөө айыл деп коебуз, үлүшкө 7 гана сотуктан берилген элгечи. 7 сотук, эми ойлосоңуз, бир үйдө 5 киши жашаса 7 сотук, 35 сотук гана жер бар, үлүшкө жер берилген. А мына Жаныбектерде
bir 45 соттан алып, bir үй бүлөдө 3-4 гектардан жер бар да. Ошол жерде бизде сел сактагыч курулган. Сел сактагыч курулган, себеби ошол бул МЧС аркылуу бул катты да биз бердик. Сел сактагыч бул 94-жылы катуу сел болуп туруп, ошол эмени мурдагы сел сактагычты алып кеткен. Жанагындай аварийный эме ачылбастан, щит ачылбастан анан алып кетип, ал жерден кайра курганбыз. Ошолдон бери ошого суу топтоп келебиз. Азыр алдын жердин бардыгы ылай, кум, агындылар толуп басып калган. Тазалаш керек. Ошону тазалоо. Анан дагы бир БДРибиз бар. Себеби биз ошол тоолуу болгону менен бизде мына май, июндун этегинде суу түгөнөт. Себеби башы кар ошондой эле кетип калат. Анан суу түгөнөт, анан биз ошол менен пайдаланчык. Мына эми ушул маселелерди коюп атабыз. Анан кийин ушу социалдык маселелерден айтып коеюн дагы. Мектеп бизде. Мына 4 мектеп ушу Манас районунда абдан аварийный акыбалда турат да. Аварийный. Бул Карача деп коет, билсеңиздер, Карача айында 1929-жылы курулган мектеп бар да. Бул жер ээси бир 150 кишиге ылайыкталган, 150 бала, азыр 300ге жакын бала окуйт. Карарча айылында. Карарча айылында. Анан биз ошол Карача айылында. Анан экинчи бул тиги Покровканын өзүндө курулган 57-56-жылы курулган мектеп бар. Бул да уже жараксыз болуп калган, бир корпустар жарап калган. Бул да аварийный акыбалда. Анан экинчиси ошол жерде Акчалов атындагы да бир мектеп бар. Бул да өтө. Анан Баласаруу мектеби. Муну эмеде айтылды. Баласаруу мектебинде 50-жылдары курулган. Мына 3 мектеп авариялык акыбалда турат да. Мына ушуну куруп берүүгө, ушу эме кылганга биз ушул сунуштарыбызды жөнөттүк да. Анан башка маселелер, көп маселелер берилди, бирок аларга жооп алып атабыз биз. Эми анын берден кайталаштын кереги жок деп ойлойм. Жаныбек Абдыжапарович, ушул көтөрүлгөн маселелердин алкагында бир жергиликтүү бийлик менен, райондук акимият, айыл аймак башчылары менен бир жеринде байланышып аракеттериңиздерди көрүп атасыздарбы? Мындай бир сиздерге мындай бир көңүл бурулуп, ошо сиздер көтөргөн маселелердин алкагында жергиликтүү бийликтин да көмөгү болуп жатабы? Ооба, бул маселе боюнча жергиликтүү бийликтин аракети болбосо, мен ойлойм бул булактын башы да, башаты да. Булардын аракети жок, бул маселе чечилбейт, өкмөткө дагы, бийликке да жетпейт да. Анан эми мен дагы кошумча айткым келет, ушул мен курултайдагы маселе, бул ушул айылыбыздагы садик, детсадтарыбыз, бала бакчаларыбыздын ушул иштеген кызматчылары. Ошолордун айлык акысы бүгүнкү күндө мындай көңүл орта турган маселе экен да. Ушул маселенин жөнүндө да кайрылганбыз. Буюрса бул маселе чечилер, эми убакыт сааты келер. Президент Садыр Жапаров ошо айрыкча аймактардагы көйгөйлөрдү чечүүдө ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине мындай бир катуу тапшырма, милдеттерди коюп жатат да. Ошо жеринде элдин бакубат жашоосун камсыз кылууда, аймакты өнүктүрүүдө мындай бир чечкиндүү, демилгелүү аракеттерди талап кылып жатат да мамлекет башчысы. Бул жагдайдан алганда аймактарда мына акыркы 3 жылда мындай бир жакшы өзгөрүүлөрдү байкоого болот да. Анан баягы 3-чү элдик курултайда баягы делегаттарга ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол аймактарда иш алып бара албай жаткан жетекчилер же болбосо мамлекеттик органдар боюнча да өз ой пикирлериңиздерди билдирүүгө дагы айрымдар үлгүрдү да. Анан сиздердин багыңыздар аймактардагы мамлекет тарабынан ишке ашып жаткан бир аракеттерге болобу, сиздердин берген багыңыздар делегат катары кандай? Мындай айыл чарба министри боюнча мен ушул көп токтолуп кетем. Өткөндө ушу айыл чарба боюнча фермерлерди, дыйкандарды чогулган бир Талас облусунда чогулган чоң жыйын болду. Ошондо тиги айыл чарба министри келмек болчу. Ал өзү келе албай калып, замы келип, анан ошол жерде мен ошол эмелерди айттым да. Себеби мына биздин Манас району агрардык район болуп эсептелинет. Бул жерде өсүмдүктүн бардык түрлөрү ошо бесте өсөт. Анан мына 3
республика боюнча, то есть Талас облусу боюнча 4 кылкандуу дан эгиндер боюнча жанагындай семейный хозяйстволор болсо, үйрөнчүлүк чарбалар болсо, бизде ошонун 3-өө бизде. Анан кийин бизде ошол эгинди да көп айдайт. Жашылчадан тышкары кайраксын айдайт, башка мына эгинди эң көп түшүмдү алгандар ошо Манас районунда да. Анан ошол эгинибизди биз өндүрүп алабыз да, кайра ошону сата албайбыз. Мына быйыл эле айтайын, өткөн 20 наркы жыл болуп калды, 24-жылда мына 11 сом болуп калды, 12 сом болуп калды. Ал эми ошол убакта эле бизде Госматрезерв деген бар. Госматрезерв 22-23 сомдон алабыз деген маселелерди алабыз деди да. Болгондо алардын шарты биз ошол жанагындай кондициядан өткөндөн кийин килеканасы жанагы 22-23% болгондон кийин лабораторияга тиги Кара Балтага апарат экенбиз. Кара Балтадан кайра бияка келип, анан биз жанагы лабораториядан өткөндөн кийин эгинди ошол жака ташыйт экенбиз. Эгинди ошол жака төккүлө дейт да. Эми ойлосоңуз, өзү 11 сом турса, анан 20га көтөрсөк, биздин ташып барган транспорттун расходубуз эле кайра түшүп калбайбы 11-12 сомго. Анан ушул маселени көтөрүп, эмне үчүн мындан 4-5 жыл мурда Матрезервдин складдары бар эле берде. Аймактарда. Мына бизде 3 жерде бар болчу. Ошол эле Талас шаарында, ошол эле бу жанагы Боо Теректе, анан тиги Маймакта, анан биз бүт дыйкандар ошол жерге апарып төкчүп, анан төгүп туруп лабораторияда ушул жерде болчу. Анан ушул маселени козгоп, ошол министрдин заманында мен абдан көп эле катуу нерселерди айттым. Алар ошо аткарабыз, быйыл лаборатория курабыз деген бир маселелер болду да. Анан калган жумуштар менен албетте ошол жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын жетекчилери менен тыгыз байланышта биз болуп атабыз. Өзүбүздүн баягы биз эми алардын жумушуна кийлигише албайбыз, бирок кеңеш берип, жанагындай байкап, ушундай сунуштарды берип турабыз. Алар бизден эч кандай сунуштарыбызды отказ кылган жок. Айткандарыбызды ушу аткарганга аракет кылып атышат. Кошумчалайсызбы? Кошумчалайм. Камчыке бул баягы эмеде курултайдын биз делегат болгондон кийин биз ошол элдин талабын кат жүзүндө биз министрликке бергенден кийин биз ошонун аткарылышын талабына биз көзөмөл салышыбыз керек да. Делегаттын мүмкүнчүлүгү бар. Ошо делегат барган делегаттын ошо жетекчи менен байланышта болуп, жумада бир жолу болобуз да, ар бир жыйында чогулуп ошол элге түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк болот. Ошол жыйынга катышып, бизге ушундай иш-чаралар болуп атат. Баа сиздер берген маалыматтарды деп биз дагы кошумча жетекчилерге дагы элге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошону аткарылышын көзөмөлдөп бергенге чоң мүмкүнчүлүк бар. Өзү негизи жетекчилер келгенде башында баардыгы жакшы эле аракет кылабыз да. Буга чейинки келген губернатордун баардыгы өтүгүн кийип, тигим эле талааны кыдырып жүрүшкөн да. Бирок башында катуу чабат да, бирок этегине келгенде чарчап калабы, же кандай болот, же талап, же ошондой беле бул ошол учурунда мен мурдагы бийлик жөнүндө жаман деле баягы эмеде сын айткым деле келбейт, бирок кемчиликтери бар да. Эми ошон үчүн азыркы бийликтин мен азыр баягы кошоматчы эмесмин. Тике дайыма айтып жүргөм, ачыгын турасын. Ошон үчүн элге да башкадан жакпагандыгымда бир чети бар да. Ансандай бул Эрмат Жумаевич да азыр жакшы ишти баштап, былтыр бүт жерин кыдырып, айыл аймактагы көйгөйлөрдүн баарын жазып, мына сонун баштап атат. Эми мен ишенем, ушул анткени азыркы бул баягы башчысы жакшы болсо, анан тиги баягы айыл аймактагы жетекчиге чейин, керек болсо элге чейин түзөлөт да. Анткени көрүп турат да Кыргызстандын келечеги мынакей бар экенине. Буга чейин биз Кыргызстандын келечегине чын эле баарыбыз ойлогонбуз да, ой, мына сумдук болобуз, мынтебиз деп. Жок, андай болбоду, тилекке каршы. Бирок мына акыркы жылдары Садыр Нуркожоевич президент элдин даласына келип, эл өзү көтөрүп чыккан, эметип шайлап президенттикке эметкенден кийин милдетин аткарып атат. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, кандай деген социалдык объекттер курулуп атат, кандай деген иш-чаралар болуп атат, кандай деген бюджетти карасаңыз, демеле сонун бир эмелер, цифралар чыгып атат. Ошонун баардыгын биз баягы кагаз жүзүндө эмес, биз иш жүзүндө биз сезип атабыз. Чоң өзгөрүүлөр болоюн деп тур да. Ушул багытта кете турган болсо.
сөзүбүздүн соңунда айтсаңыздар, ушу өзүңүздөр да жогоруда белгилеп атасыздар, албетте өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр бар өлкөбүздө, элдин ишеними пайда болду. Ошол эле учурда баягы мамлекет жасап берет, мамлекет кылып берет. Биз ушул көйгөйдү мамлекет чечип берсин деп отура бербестен, коомчулук дагы бир өзүнүн колдоосун, көмөгүн көрсөтүп, ошо мамлекеттеги өзгөрүүлөргө карата түздөнүп, өз салымын кошсо деген бир ойда. Анан ушул жагдайдан сиздердин жыйынтык сөз болсо. Биз баарына баягымдай да биз баары чогулуп, эл журт баарыбыз ойлоп отуруп сүйлөшөбүз. Ар кандай жакшы ойлорду айтабыз. Мамлекетибиз оңозбогон дейбиз, бирок салым кошо албай атабыз. Биринчи өзүңөн башташ керек да, өзүңөн. Эмне салым коштуң? Мамлекеттин оңолушуна же үй бүлөңүн шартына түзүп беришине, айылды көчөңдөгү биз мындай бир чуңкурду ямага оңдош үчүн бир салым коштуңбу? Же ошого бир мындай бир күрөк менен чыгып эле ошо өкмөт төккөн ташты тегизде алдыңбы? Биз анан көбүнчө мындай айтабыз да, кылбай эле анан отуруп эмнеге кылбайт анан деп таяна алганбыз да. Эми мен ойлойм ушул учур келди, убакыт келди, акча десе акча бар мамлекетте, иштейм десең ишиң бар. Азыр аймактарда бүттүгүнө иш сонуп жүрүп атат. Анан эми эл дагы бир азыр чын эл дагы ойгонду, көбү байкап көрүп атат. Эми ойлойм баарыбыз биз өзүбүздүн салымыбызды кошо алабыз. Бул Жаныбек абдан жакшы токтолуп айтты. Бул биздин салымыбыз, мен ушу делегаттардан эле айтайын. Биз ушу негизи баягы кеңеш берүүчү, байкоочу орган катары биз ошол кайсы гана жумуш болбосун барып өзүбүздүн ойлорубузду бул биз ошол жеринде шайланган жериндеги көйгөй маселелердин баардыгын биз түшүнө билебиз да. Ушуну кантип чечиш керек, кандай болуш керек, булардын баары биздин башыбыздан өткөн. Ушу сунуштарды айтып элдин арасында түшүндүрүү иштерин бир жагы отчетубуз болуп жатат, бир жагы мындай билдирүүбүз болуп атат. Эми бул менен гана токтолбостон, мына жакында жылдын жыйынтыгы ар бир ошол айыл аймактарында жылдын жыйынтыгы болуп эл менен жолугушуулар өтөт. Мына ошол жерде биз ошо бийлик менен кошо өзүбүздүн баягы жасаган иштерибизди аларга ошо түшүндүрүп, кандай эмне боло турган болду ушунун жагынан биз ошо түшүндүрүп, кыдырып айтып бере турган болуп атабыз да. Мына биз ошо бийлик менен сүйлөшсөк, өткөндө ошо март айында ошондой эме болот. Анан кийин ошо кошо жүрөсүңөр, барып туруп ошо болгон, тиякта кандай маселелер болгон, ошолорду түшүндүрөсүңөр деп. Анан маалымат бересиңер деп да. Камчыбек Кыдыршаевич өткөндө бир жакшы нерсе, бир эмеден көрүп калдым. Жакшы айтты да, иштей турган убакыт келди. Чарчабай иштей турган шарттардын баары бар да. Анан ошон үчүн мен ойлойм бүгүнкү күндө иштей турган бир эле жетекчилер эмес, эл дагы өзүнүн салымын кошот деген үмүттөбүз. Четте турбаш керек. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Бүгүн биз 3-чү элдик курултайда көтөрүлгөн маселелер Манас районунда кандайча ишке аша баштады. Мына ушул багытта суроолорубузга жооп алдык. Бүгүн биздин суроолорубузга 3-чү элдик курултайдын делегаты Жөнөтбаев Камчыбек Туурович, ошондой эле Өмүрзаков Жаныбек Абдыжапарович жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.